Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы идеология жана анын ролу. Сабактын планы. Идеология түшүнүгү. Саясий идеология. Идеология түшүнүгү. Идеология бул адамды, коомдук кыймылды, институтту, классты же чоң топто жетектеген окуулардын, мифтердин, ишенимдердин жана түшүнүктөрдүн жыйындысы. Идеология жана аны ишке ашыруу механизмдери саясий, социалдык, маданий жана экономикалык чөйрөдө колдонулат. Идеологиянын негизги максаты ченемдик ой жүгүртүү процесси аркылуу коомдогу өзгөрүүлөргө таасир этүү. Идеология дайыма коомдук иштерге колдонулгандыктан ал саясаттын борборунда турат. Ал бир саясий тенденция идеологияны камтыйт. Идеологиянын негизги милдети коомдук аң сезимди кайсы бир багытта калыптандыруу жана коомдун жүрүм-турумун манипуляциялоо. Ал белгилүү бир саясий максаттарга багытталган иш-чараларга адамдардын чоң массасын мобилизациялоого жөндөмдүү. Демек, идеология бул социалдык башкаруунун жана адамдарды кандайдыр бир милдеттерге мобилизациялоонун натыйжалуу куралы. Идеологиянын түрлөрү. Мобилизациялык. Белгилүү бир маселелерди чечүү үчүн элдик массанын мобилизациясы. Социалдаштыруу. Адамдарды бириктирүү, жалпы маданиятты жана коомдук саясий аң сезимди калыптандыруу. Ченемдик жөнгө салуучу, жүрүм-турум эрежелерин жана адеп-акылак нормаларын орнотуу. Башкаруучу, бийликтин кызыкчылыгы үчүн колдонулуп, массаны башкаруу. Тарбиялык, жаштарда туура көз караштарды калыптандыруу. Таанып билүүчүлүк, дүйнөнү таанып билүү. Баалоочу, эмне жакшы, эмне жаман экенин түшүндүрүү жана башкалар. Саясий идеология. Саясий идеология бул коомдун кызыкчылыктарын чагылдырган жана жалпы көз караштарга, идеяларга жана баалуулуктарга негизделген идеялардын тутуму. Бул идеялар менен саясий партиялар жана алардын жактоочулары өз иштерин, ченемдерин жана артыкчылыктарын түшүндүрөт. Идеологияны көпчүлүккө жайылтууга, үгүттөөгө жардам берет. Бул иш-аракет адамдардын аң сезиминде саясий көз караштарды, баалуулуктарды бекемдейт жана ошону менен жактоочуларынын санын көбөйтөт. Саясий идеологияларды классификациялоо үчүн аларга таянган партияларды иреттөө жана салыштыруу менен анализ колдонулат. Окумуштуулар саясий идеологияны төрткө бөлүп карашат: консерватизм, либерализм, социализм жана радикализм. Консерватизм. Латынча сактоо, сактоо үчүн кам көрүү деген сөздөн келип чыккан. Бул коомдун салттуу тартибин жактаган саясий идеология. Анын жактоочулары мамлекеттин учурдагы негиздерин бекемдөө үчүн күрөшүп, реформаларга, капитализмге жана экстремизмге каршы чыгат. Идеологиянын маңызы: негизги баалуулуктар: мамлекет, чиркөө, үй-бүлө, жеке менчик. Мамлекеттин негиздерин бекемдөө, мамлекеттин капитализмге, радикалдуу реформаларга жана экстремизмге каршы, коомго теңсиздик мүнөздүү, коом эволюциялык жол менен өзгөрөт. Либерализм. Латынча эркиндик деген сөздөн келип чыккан. Бул мамлекеттин жарандарынын демократиялык укуктарын жана эркиндиктерин коргоону жактаган саясий идеология. Бул агымдын жактоочулары коомдогу бардык адамдардын саясий теңдигин жана адам жашоосунун баалуулугун жакташат. Коом өнүгүү үчүн реформаларга муктаж деп эсептешет. Бул идеологиянын маңызы: негизги баалуулуктар: демократия, индивидуализм, адам укуктарын коргоо, жеке менчик, экономикалык эркиндиктер. Адамдын инсандыгынын абсолюттук баалуулугу. Мамлекеттин ишинин көлөмүн жана чөйрөсүн чектөө. Бардык адамдардын саясий теңдиги. Коом реформалар аркылуу өзгөрөт. Социализм. Латын коомдук деген сөздөн келип чыккан. Социалдык адилеттүүлүктү ишке ашырууга багытталган, коомдун көзөмөлүндө турган кирешелерди өндүрүү жана бөлүштүрүү процесси менен мүнөздөлгөн экономикалык, социалдык, саясий идеология. Идеологиянын маңызы: коомдун адилеттүү түзүлүшү, мамлекеттин экономикага активдүү кийлигишүүсү, байлардын мал-мүлкүн, жерин кедейлерге бөлүштүрүү, мамлекет тарапынан эң жакыр катмарлардын сакталышы. Радикализм. Латын түпкүлүктүү деген сөздөн келип чыккан. Учурдагы саясий, социалдык жана маданий абалды кескин өзгөртүүгө умтулган саясий идеология. Мындай көз караштардын жактоочулары ар кандай ыкмалар менен
атүгүл күч менен тез өзгөртүүлөргө жетишүүгө аракеттенет. Радикализм кризистик мезгилде кандайдыр бир социалдык топтордун көнүмүш жашоосуна коркунуч туулганда пайда болот. Радикализм солчул жана оңчул деп экиге бөлүнөт. Солчул радикалдык агымдар социалдык теңчиликке жана социалдык адилеттүүлүккө жетүүнүн тез жана кескин жолдорун артык көрүшөт. Буларга анархизм, марксизм, маоизм, троцкизм жана башкалар кирет. Оңчул радикалдык агымдар кандайдыр бир топтун башкалардан айырмачылыгы жөнүндөгү идеяларга негизделет жана ар кандай мыйзамдуу жана мыйзамсыз жолдор менен мындай топтордун артыкчылыктуу абалын бекемдөөгө умтулат. Буга фашизм, неофашизм, улутчулдуктун жана диний сабырсыздыктын экстремалдык формалары, расизм жана башкалар кирет. Тема боюнча суроолор. Идеология деген эмне жана анын милдети кандай? Идеологиянын негизги функциялары кайсылар? Саясий идеология деген эмне жана ал кандай түрлөргө бөлүнөт? Консерватизм деген эмне жана анын идеологиясынын маңызы эмнеде? Либерализм деген эмне жана идеологиялык маңызы кандай? Социализм деген эмне жана анын идеологиялык маңызы эмнеде? Оңчул радикалдык агымдар деген эмне?